Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот демекчи, шаарыбыздын тазалыгы ар бирибиздин өзүбүздөн башталат. Андыктан шаардын тазалыгына ар бирибиз салым кошолу. Таза өлкө, таза шаарда жашоону баарыбыз кыялданабыз. Кыялдануу менен иш бүтпөйт. Таза шаарды жаратуу ар бир жашоочунун өз колунда. Өткөн ишембиликте жатакана жаштар коому менен чогуу жардам беребиз уюму биргеликте шаарыбыздын эң бийик жери аталган Панорамада тазалык иш-чарасын өткөрүштү. Жатакана жаштар коомдук бирикмеси жана «Поможем вместе Бишкек» деген фонд менен биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Эмнеге мындай көп карап көрсөк, азыркы учурда баарыбыз эле айтабыз, коом өзгөрдү деп. Негизи Чыңгыз Айтматов агабыздын коомду биз өзгөрттүк, бизди коом өзгөрттү деген бар. Негизи чындыгында ар бир адам түз болсо, ар бир адам таза болсо, ушул акыбалга келбейт болчу да Бишкегибиз. Азыр мындай карасаң, аянычтуу эле акыбалда турат да Бишкек шаарыбызчы тазалыгы боюнча. Ошон үчүн жаштар ушул демилгелеп, таза шаар үчүн деп ушул акцияны уюштурдук. Күндүн суугуна карабастан 30дан ашуун студенттен турган курам айлана чөйрөдөгү таштандыларды тазалашты. Бекер олтурганча бекер иште демекчи, буга чейин да шаар ичинде бир нече демилгелерди көтөрүшүп, эч кимден жардам күтпөй өз алдынча иш алып барып келишет. Жатакана жаштары дайыма ыктыярчы болуп келебиз. Коомду тазалаш керек, албетте мусор болбош керек, таштандыларды өз убагында алышыбыз керек. Биз мындай иш-чарага көп катышабыз. Сиздерди да чакырабыз. Коомубуз таза болсун, өсүп өнүгөлү Кыргызстан. Мамлекет мага эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылып жатам деген намысы бийик эмгекчил студенттер шаар тургундарын тазалыкка чакырышат. Бул жактын акыбалы аябай оор. Бул жерден азыр эң көп кездешкени сигарет, анан ичимдик идиштери аябай көп экен. Просто бул аябай сарайдан айырмасы жок болуп калыптыр да. Анан кайрылуум элге кимде ким айрыкча таксисттерге аябай кайрылат элем да. Мен могул жака досторум менен келген убакта ушу таксисттерди көп көрөм. Ушу жака көп келишет. Анан кийин негизи эле таксистерге да эмес, машинасы барларга да кайрылып кетет элем. Могул жака ким келип атса, өзүнүн мындай жегенин кайра алып кетсе жакшы болот эле деген ойду ошого чакырып кетет элем. Эми мына ушул шаарды бийиктен карап, кыялдануучу жер канча убакытка чейин таза бойдон турат экени аны убакыт көрсөтөт. Биз үчүн аябай маанилүү, абдан маанилүү нерсе. Ошон үчүн ар бирибиз тазалыкты сакташыбыз керек. Жана жашап жаткан жерибизге да тазалык аябай керек. Ошон үчүн тазалыкты аябай сактагыла. Биз тазалык үчүн. Тахмина Кенжой кызы, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ, Таң Маанай.